Рахмат. Урматтуу депутаттар, кимде суроо бар, ким суроо бере тургандар барбы? Анда сөз берилет депутат Ербай Алишер Ташбаевичке. Рахмат Сүйін Абдулдаевич. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Сүйін Абдулдаевич туура айтты да, бир катар активдүү жарандар 23 октябрь күнү кармалышты. Ал жерде активдүү жарандар бар, көрүнүктүү саясатчылар Ички иштер министрлиги тарабынан кармалып, тинтүү иштери жүргүзүлдү. Андан сыркары баш коргоо чаралары каралып, тийиштүү жерлерге камалды да. Ошонун негизинде коомчулук интернет булактарында эки тарапка бөлүнгөндө мындай ойго келгенде түшүнүп калтырып атат да. Эмне үчүн дегенде бир тарап митинг өткөзсө, экинчи тарап антимитинг өткөзүп атат. Ошого даярданышып атат, жана башка кылып атат. Бул жерден суроо көп да. Ушул тууралык мыйзамдуу болду, мыйзамсыз болду, анан кийин адам укуктары Конституция бузулду, бузулбады 32-бир нерсе деген. Ушуга кандай дейсиз? Алишер Ташбаевич, бул кылмыш иши боюнча ар бир тергөө жүргөн амалдарды үстүндөн көзөмөл жүрүп атат. Тергөө судьясы тарабынан дагы, башкы прокуратура тарабынан дагы. Ар бир эме боюнча. Азыркы учурда мен айткан элем, мыйзам бузула болгон жок. Бүт жүргүзүлгөн тергөө амалдары биздин мыйзамдар чегинде жүрүп атат. Мыйзамдар чегинде жүрүп атасыздар дейсиздер, бирок бул маалыматтар анан коомчулукта сурап атат да. Бул окуя жанагы сүйлөшүүлөр, жолугушуулар 22-синде болуп атат да, туурабы? 22 октябрь күнү болуп атат да. 22 октябрда болуп атат да. 23-үндө сиздер уже массалык түрдө кармап, баш коргоо чараларына жанагы кармап атасыздар да, убактылуу. Бирде түшүнүк бар эле да, эмне үчүн дегенде ар бир жанагы аудио, видео запись болгондо могу экспертизадан өтүш керек да. Ушул экспертизаны эмне түнү менен жасадыңыздарбы? Ушул жанагы төңкөрүшкө даярдалуу деген же болбосо жанагы мыйзам басууга аракеттери бар деген экспертизанын жанагысы заключениясы барбы, жокпу ушул боюнча? Алишер Ташбаевич, бул жерден экспертиза биз эми жүргүзсөк, фонотехнический экспертизаны технический жүргүзөбүз. Бирок бул мен дагы кайталап кетем, бизге ишти козгогондон атайын тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Ошонун алкагында биз өз далилдерди таптык, жетиштүү далилдерди. Далилдер жетиштүү деп атасыз. Анан кийин бул жерде мисалы өткөндө эле биз жанагы экстремизм боюнча жана башка мыйзамдарды кабыл алганбызда, ошол жерде жанагы профилактика деген бар эле, общепрофилактические мероприятия, предписание, предостережение деген анда жанагы буга баш коргоо чарасын камаганга чейинки ушундай аракеттерди сиздер жасадыңыздарбы, жасабадыңыздарбы? Болду эле, болбоду эле? Профилактика деген бул негизи кылмыштын алдын алуу. Биздин кылмыштын алдын алууга биз тараптан деле, өкмөт тараптан деле көп эле түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Канчадан бери эле, канча сүйлөшүү болуп атат, түшүндүрүү болуп атат. Мен сиздерге азыр тергөө жаңы башталды, сизге баарын айтып бере албайм. Азыркы убактачы. Кылмыш ишинин атайын жүргөн тергөө амалдарынын жыйынтыгынан биздин кылмыш ишинин курамы аныкталган үчүн ушундай тергөө амалдары жүрүп атат. Эгерде кылмыштын ишинин белгилери жок боло турган болсо, анда биз мындай тергөө амалдарын жүргүзбөй болчубуз. Ошого жаран жүрүп атат. Бул иш боюнча сиздер канча иш козгодуңуздар, канча эпизод менен? Бул биз пресс-релиз берип кеткен эпизод жок, бир эле иш козголгон. Бир иштин алкагында, кылмыш ишинин алкагында жүрүп атат иш. Мындай деген жанагы анткени коомчулукта могу адвокаттар айтып атат да, жана постановление токтом жок, постановление о возбуждении уголовного дела жок, андай мындай ГСУдан түшүрдү бул жакты. Анда туура эмес экен да. Кылмыш ишин тергөө козгоо токтому албетте түрдө бар. Ал боюнча просто баягы жашырын түрдө болгон үчүн кээ бир кишилерге берилген эмес. Ошон үчүн может ой пайда болуп аткан чыгар, токтому жок депчи. Токтом жок, кылмыш иши болбойт, токтом бар козголду. Анан кийин сиздер Ички иштер министрлиги тараткан маалыматтар боюнча мына куралдар табылды, башка жана жарактар табылды, төңкөрүш жасаганга деген жанагылар болуп атат да. Бирок сиздердин маалыматыңыздарда ошол эле берене боюнча статья незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия деген статья жок болуп атат да. Башаламандык боюнча эле болуп атат. Алишер Ташбаевич, биз пресс-релиз бердик. Ал пресс-релизде курал жарак жөнүндө биз айткан жокпуз. Сиз ал пресс-релизди ким берген билбейм, анда пресс-релиз жок. Биз
эме убагында курал жарак табылды деген. Интернет блоктарында жүрөт сүрөттөрү менен башкасы менен эми ал обысты сиздер жасадыңыздар да, башка бирөө келип жасаган жок, ал оперативдүү съемка болчу сиздердики. Кантип интернет блоктарынан чыгып кетти да? Бизден бир дагы оперативный съемка интернет блоктарга чыккан жери жок. Чыкпады? Жок, бирге чыккан жок эч жака. Эми биз мисалы берди комитет жанагы мыйзамдуулук укук тартиби боюнча комитетпиз да. Биз мыйзамдуулукка бардыгын иш аракеттерди алып барганыңыздарга чакырат элем да, биринчиден. Экинчиден адам укуктарын бузбойго, конституциянын негизинде ана мыйзамдык укуктук актылардын негизинде алып баргангачы. Если ушундай фактылар болуп, жанагы болсо ар ким өзүнүн кыймыл аракетине кылган ишине жооп бериш керек. Мамлекет атында да, коомчулук астында да. Рахмат. Рахмат, Алишер Ташбаевич. Бул иш боюнча генеральный прокуратура өзү көзөмөлдөп атат, сот судья көзөмөлдөп атат. Андан тышкары омбудсмен, конституциялык омбудсмена ар бир менен жолугуп атат. Биздин улуттук кыйноого каршы борбор да бар, анда кишилер иштеп атышат. Бир дагы айыпкерге күч колдонуп же моралдык давление көрсөткөн жерибиз жок. Бүт мыйзам чегинде болот.